Жалал Абад шаарында санитардык талаптарды аткарбаган 10дон ашык ишкана жабылды. 1-майдан тарта уруксаат берилген ишкердик субъектилерине рейд жүргүзүлдү. Шаар мэри Мураталы Тагаев тийиштүү тармактардын жетекчилери менен биргеликте санитардык эрежелердин сакталышын, белгиленген талаптардын аткарылышын текшерүүгө алды. Натыйжада айрым ишканаларда кызматкерлердин аз санда экендиги, бет кап менен антисептикалык каражаттар колдонулуп жатканы белгилүү болду. Ал эми кээ бир жайларда эрежелер сакталбай, учурдагы кырдаалга байланыштуу коюлган талаптар аткарылган эмес. Мындай көрүнүш унаа тетиктерин саткан дүкөндөрдө, такси кызматтарында кезикти. Мындан улам санитардык талаптарды сактабаган 10дон ашык жай жабылды. Калктын саламаттыгы үчүн мындай рейдтер алдыда дагы улантылат. Уруксаат берилген жайлардагы түзүлгөн шарт шаар мэринин жеке көзөмөлүндө болот. Эскерте кетсек, ушул күнгө карата Жалал Абад шаарында жалпы 83 ишкердик субъектисине уруксаат берилген. Ana sizler bizge жардам бербесеңиз, бири-бирибизге жардам бербесек, бири-бирибизге орозону ыйып күнүндө өзүбүз орозо кармап турган эки жалганды сүйлөсөк, анда кандай болот? Туурабы? Мына азыр антисанитария дегенбиз, колдо перчатка болуш керек, антисанитария болуш керек, маска болуш керек. Ишкерлерге өкмөт, жергиликтүү бийлик навстречу барып атса, силер дагы бизге кадан иштеп жардам берген ордуна алиги biz bir tezrak ketse, aldap koysak, mıntık koysak, hem anda olan bir gün bulut, 2 gün bulut. Kuday saklasın, canı bir oruç atıran olsa, anda bir otulacağı olmaz, daha oturalım diyecek. Oşa ise karış gerekse yani. Sizlerge jергиликтүү улуттук, жергиликтүү бийлик, өкмөт тараптан sizlerge кол сунуп атса, sizler мына текшерип, ушул орун алдын алайын деп келсе, кайтып жактырбай жаман көрөсүңөр. Кайтып жалган сүйлөйсүңөр. Эмне кереги бар? Кудай сактасын эртең дагы бир оору болбосо, дагы 2 ай үйүндө отурасың, дагы жабылат. Ошо сага керекпи мисалы? Эч ким аны каалабайт. Мага актаныштын кереги жок. Айткан десем, силер өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн да кылыш керек. Парикмахерскийге уруксаат бериптир дегенде жан кудай деп жүгүрүп келип ачып иштей баштадыңарбы, туурабы? Алдырбай турган кет, эмне отурасың деп, компьютер ойноп отурасың. Adam ağzısta boş gerek, kullanmalı, yan seçkileri kullanmalı, bıçak boş gerek, şunun başkanı gerek. Her birine bir işleyen, iş verin oturuzun boyunca. Şu akarlı olursa sizlerden bir takılar. Antiseptik yeminleri boş gerek. Bunu adamlar çoğulda oturmalı. Ар бир жетекчиге дагы рейд өткөрүп, ушул санитардык талаптарды аткаруу боюнча, мындан сырткары ошол жетекчилердин өздөрүнүн жоопкерчилигин дагы эскертүү боюнча иш-чараларды түзүп атабыз. Бүгүнкү күндө биз азыр 10дон ашык мына азыр баягы топ түзүп, бардыгы шаар бою ал жерде ошол ветслужбадан, салык кызматынан, мэриядан, шаардык ички иштер башкармалыгынан ошого бир топ баягы топ бүгүнкү күндө шаарды аралап, ар бир ушул ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөт. Эгерде кайсыл бир деңгээлде ушул талаптар аткарылбай турган болсо, биз ошол мекеме уюмду жапкан аргасыз болобуз. Анткени ушул коронавирус илдеттин алдын алуу боюнча бирден бир максат.
Ошондуктан биз бүгүн эле бул иш чара менен баягы чектелбестен буйруса ушул илдет бир жаңсыл болгонго чейин шаардагы, анткени азыр көз ачып жумгуча эртең 11 май келет. 11 майдан кийин экинчи этапта дагы бир топ ишканаларга биз уруксат беришибизге туура келет. Ошондуктан алдын алып биз жарандык позициябызды дагы шаарыбыздын тургундары өздөрү көргөзүп, бирине бири ушул гигиенаны сактоо боюнча бир топ иштерди алып барганга көмөк көргөзүшүбүз керек, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек. Баягы үйдө отуруп тажадым дегендер деле бар, жөнү жок көчөгө чыккандар бар. Анан билесиздер, Жалал Абад шаарынын айланасы бул Сузак району болуп, баягы Сузак району болуп чектешет, Сузак району менен. Ошондуктан айрыкча бизде мына бүгүнкү күндө 3 блокпостто эртең менен аябай көп наплыв болуп атат. Бул Ак жол блокпосту, Ынтымак блокпосту жана Куркура блокпосту. Ал жерден негизинен Сузак районунан келген шаарга киребиз деген жарандар аябай көп болуп атат. Шаардын ичинде дагы буга чейинки тартипке караганда азыр бир топ машиналардын, элдин жүрүүсү бүгүнкү күндө бул факт.